Assalamu alaikum урматтуу мекендештер, амансыздарбы? Сиздер менен кайрадан эле Москва Аккеме студиясында окуялар, жаңылыктар жана кабарлар менен саламатсыздарбы? Бүгүн 11 апрель бейшемби, иш күнүңүздөр ийгиликтүү жакшы улансын. Чыгарылышты адаттагыдай эле Бишкектеги валюталар курсунан баштайбыз. Бүгүн 11 апрель курстар төмөндөгүчө. Америка доллары сатып алуу 89 сом, сатуу 89 сом 87 тыйын. Евро сатып алуу 96 сом 50 тыйын, сатуу 97 сом 50 тыйын. Рубль сатып алуу 95,5 тыйын, сатуу 99 тыйын. Казак теңгеси сатып алуу 13,5 тыйын, сатуу 20,5 тыйын. Россиядагы мигранттардын айлыгы жогорулайт. Бул тууралуу Россия басма сөздөрү жазып чыгууда. Жакшы кабар үчүн бирден лайк бассаңыз, биз маалыматты толук айтып кетели. Кече болуп өткөн айт намазынан байкалгандай, негиз эле мигранттардын саны кескин азайган. Бул көрүнүшкө 22 апрель Крокус-Сити кандуу окуясы себепчи болду. Айрыкча кечеги Борбордук мечиттеги байкалган мигранттардын аздыгы башка жылдарга салыштырмалуу өтө аз сезилди. Учурда тактап айтканда, Тажикстандан келүүчү бир топ адамдар авиабилеттерин кайтарып беришкен. Тажик жарандары көпчүлүгү кетип калышты. Көпчүлүк мигранттарды рейд учурунда кармап депортация кылышты. Айрыкча Тажикстандан келген мигранттар басымдуусу көчө тазалоо иштери менен алектенгендиктен кээ бир райондор мусорго толуп кеткен. Бул жөнүндө Россия басмалары билдирген. Айрыкча Дагестанда көчөлөр тазаланбай, таштандыларга толуп кеткен. Ошондой эле рейдтин себептеринен складтарда жумушчулар азайды. Жумуш издегендер азыр көбөйдү. Айлык акыны жогорулатууга мажбур болушту. Жада калса, учурда Россияда эң айлыгы жакшы жумуш бул курулушта иштеген адамдарга төлөнө баштайт. Алардын акысы программисттерге тең келиши керек деп орус ишкерлери айтууда. Себеби курулушта дагы азыр жумушчу жетишпейт. Айрыкча адистер өтө аз. Москвада жардам группа өзүбүздүн Москва Telegram группасында дагы өтө жумуштар көп чыгып жатат, жарыялар өтө көп берилүүдө. Бирок тилекке каршы алардын көпчүлүгү ортомчулар, өзүңүздөр билесиздер. Айрыкча стройкада 2300-2500 берилет деген жарнамалар көбөйүп кеткен. Тугандар азыр негиз эле ал айлыкка иштеген адамдар жок. Азыр курулуш иштеринде жок дегенде 3500дөн 4000ден жогору бааланат. Күнүндүк иш күнүгө берилүүчү айлык акысы 4000ден жогору болуш керек. Кече күнү ошол Москва Telegram группасында бир жумуш жүргөн башка шаардан. Бардык шарттары бар, жол кересини төлөйбүз, тамак ашыны төлөйбүз, документтерин өзүбүз жасап беребиз, жатаканасы бар, курулуш иштерине 4000ден төлөнөт деген жарнама жүргөн. Демек, башка региондордо да тугандар негиз эле жумуш акысы көтөрүлө баштады. Бирок эскерте кетчү нерсе тугандар. Башка жакка барардан, башка регионго чыгардан мурда сөзсүз түрдө ошону тактап, текшерип, келишимди тактап жакшы түзүп алыңыздар. Себеби башка регионго алып барып, ал жерде иштетип, айлык акыңыздарды бербей, кидала кылып, андан сырткары даже кул кылып иштеткен учурларда кездешет тугандар. Абайлаңыздар, этият болуңуздар. Мусапырчылыкта жүргөндө сөзсүз бири-бирибизге поддержка берип, колдон келишинче жардам берип жүрөлү тугандар. Маалымат менен, жакындар менен, группалар менен, мекендештер группалары менен бөлүшүп кетиңиздер. Бизди колдоп бирден лайк басып, каналга дагы катталууну унутпаңыз. Өтөн жерде өзүңүзгө сак, документке так болуңуздар. Таза регистрация боюнча 8936-111-79-11 номерине кайрылсаңыздар, жигиттер жардам берет. Ал эми рейд учурунда 18-8 выдворение, депортация, чёрный списокко түшүп калган болсоңуздар, же юридикалык жардам керек болмосо, экранга номерлерди коюп койдук. Дасыккан юристтерге чалыңыздар, кайрылыңыздар. Кыргызча жазсаңыздар, кыздар кыргызча жооп беришет. Шавал айынын 6 күндүк орозосуна нафил орозону туткандардын орозолору кабыл болсун тугандар. 6 күндүк орозонун календарыны Китеп Медиа Telegram каналына жүктөп койдук. Ошол жерден медиадан жүктөп алып, ошол расписанияга карап ооз атсаңыздар болот. Айдан аман, жылдан эсен бололу. Кийинки жылга дагы ороз айт майрамдарына чейин баары заман эсен жетели. Үй бүлөңүздөргө тынчылык болсун, тапканыңыздарга береке болсун. Дайыма жакшылыкта жүрөлү, аман болуңуздар. Москвада мекендештер, документ жок кыйналсаңыздар, регистрация бүтүп калса, же өтүп кетсе, же жоготуп алсаңыз, миграционканы жаңылатыш керек болсо, чек арага коркпой чыгып келейин десеңиз, баягы эле Москвадагы хит болгон Мухиддин ажы кызматта. Өзү до конца айдайт, ашыкча акча албайт, документке жардам берип туурулайт, даже кыйналган мекендештерди бекер ташыйт. Мухиддинге Москвардан деп чалсаңыз, по-братски жылуу жумшак барып келесиз.